Assalamu алейкум бағбандар. Бүгін 28 июнь Ноқат районында 1200-1300 деңіз деңгейіне биік жерде тұрабыз. Туғандар бізде Прица сорту эми гана баштады. Прица сортун білесіздер, ең ерте пыша тұрған ысык региондордо апрелдердин 25-теринен баштап майдын 5-терине чейин кечигип пыша турган сортордон болуп эсептелинет негизи. Бизде мына Ноқат районуна биз ошол үчтүү эле эккенлик негизи. Бул жерде азыр өрүктүн даамы боюнча бышуу убактыларын айтып өтөйүн дедим. Азыр өрүктүн калибри ошол 41-42ге жакын экен. Билесиздер, өзү өрүктөрдүн стандарт немесинде 42+ деп негизи экспорттоодо ошол нерсеге каралат. Берки шалак өрүктөрдүн бир аз көлөмдөрү башкачараак, мына тоголоктордо 42+ ошентип кетилет. Бул жерде дагы өрүктөрдү эгер биз суюлта турган болсок, кыйла ириктетсек болот. Эгер суюлтулбаса, көп алып майда болуп, керек болсо мына бышууда дагы көп эле майдаланып кетет. Бул жерде ириктери мына пышып жетилген. Өрүк жетиштирүүдө билесиздер, ар дайым ар бир регион өзүнүн климаттык шартына жараша өсүмдүктөрдү өстүргөн жакшы. Мисалы, эрте пыша турган ысык жерлерде ошол эрте пышар өрүктөрдү өстүрүп, орто пышар жана кеч пышар зоналарда ошол өзүнө ылайык гилас жетиштирүү, башка мөмө жемиштерди жетиштирүүдө аракет кылсак болот. Ошол туугандар, өрүктүн даамы боюнча Прица даамы анча деле шир эмес экен. Билесиздер, эрте пышарларда сахароз жакшы чоголбой, даамдуулугу анча деле даамдуу болбойт. Даамдуулар билесиздер, орто пышар менен кеч пышарлар көбүнчө даамдуу болот. Ошого эрте пышарлардын бул өзүнүн табигый маселеси. Ошол туугандар, өрүк боюнча маалымат ошол. Ар бир регионго туура келе турган мөмө жемиштерди өстүрүп пайда табышыңыздарга чакырып өтөбүз.